жанагы протоколду уже жарыяладылар. Ал уже ачыкка чыкты. Вот. Анан мен бүгүн ошол протоколду окуп туруп аябай кейидим да. Себеби деген бул протокол стратегически биздин өкмөттүн катасы. Стратегический катасы. Аябай чоң ката кетирди да. Бул мина замедленного действия. Биз өзүбүздүн келечегибизге, өзүбүздүн территориалдык бүтүндүгүбүзгө келечекте, өзүбүздүн значит коопсуздугубузга, стратегический коопсуздугубузга, өзүнүн суверенитетибиздин астыга чоң мина салып алдык да өзүбүз эле. Ошол мина качан ошол жанагы транспортный коридор жолу курулгандан кийин эле уже ошол мина уже включенный болуп счет башталат. Бул жаңы жол деп атат да, анан эми берде карабайсыңарбы, жанагы ошол протокол боюнча мен основной эмелерин эле жерде убактыңарды албаш үчүн моундай эме кылып алдым. Биринчиден ошол протокол боюнча 24-27 жылкы карталарды колдонуп, материалдарды колдонуп атат да. Ошол жерде, кстати, ошол жерде самый главный эме бар да, ошол жерде эң негизги эмеси жанагы анклав. Значит, бул анклав эмес эле мындай биздин территорияга клим болуп кирип кеткен цельный бир эме болуп атат да, территория болот. Мындайча айтканда коридору бар болуп атат. А в то же время Мургап биздики болуп атпайбы? Бул 24-20. Ошондуктан Жергетал району, Мургап в частности биздин эме болуп атат да. Мургап бул аябай чоң район да. Вот анан ошону мен ошол жактарды мындай жалпы системный карабай, ошол карталык карагандан кийин мына пограничный точкадан 43-чүгө чейин 61-чи точка чейин. Анан кийин 135-тен 141-чи ушул эле точкалардын арасында биз ошол карта менен колдонолу деген эмени алып атат да. Бул исключительно только Тажикстандын тарабына, кызыкчылыгына болуп аткан иштен. Вот. Анан берде мындай болуп атат. Стороны договорились, дейт менде цитатасы менен. Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов РТ совместно построят. Вот. Понимаете, без еще өзүбүздүн келечегибизге бомбаны жанагы өз колубуз менен куруп берип атпайбыз, жарымыны биз куруп берип атабыз. Анан жанагы беспрепятственное передвижение особенно граждан мели. Анан жанагы проезд транспорт средств и грузов дегенде ал жерге мындайча айтканда мындай транспортный средства менен груздарды мындай детализировать этиш керек да. Ал жерде народно-хозяйственный только груздар, транспортный средства өтсө болот. А бул жерде биз жанагы контроль жок, беспрепятственный кылып жолду бергенден кийин алар ал жерге каалагандай вооружениясыны, военный груздарын, тяжелый техникаларын, воен барын киргизип алат да. А бүгүнкү күндө азыр биз ал жерге киргизе албайт. Себеби деген киргизиш үчүн биздин территориядан өткөнгө разрешение алыш керек. А бизге керек разрешение бербесе көздөмчү эле кире турган болсо, это как акт агрессии болуп калат. Бул уже международный праволарды бузган болуп калат да. Ошондуктан моундай жерлер бар. Анан жанагы международный практикалар боюнча вообще анклавтарда войска болбош керек да. Ал жерде войска болбош керек. Чек ара болуш керек бирок. Чек ара болуш керек бар да. Бирок башка мамлекеттин войскасы ал жерде болбош керек да. Вот особенно мында вечный дружба деген неме. Ал жерге кирген атарабылы бүт бар Кыргызстан болуп турса, ал жерге кирген войскалар значит бизге каршы болуп турат да. Ошондуктан ошондой. Анан мындай айтылып атат, статус дороги определится отдельным межгосударственным соглашением дейт. Бул деле чоң суроо болуп атат да. Мындан тышкары берде мындай болуп атат. Вот жанагы терминдерди дагы мындай ар бир терминде подводный эмелер бар да. Таштар бар, жанагы бомбалар бар. Анан айткан. Стороны пришли к согласованию данной дороги дейт. К согласованию к согласию строительства данной дороги. Срок до 1 июля дейт, июня 2021 года. Полевые обследования данного участка на землях дейт, фактического использования Баткенского района дейт. Терминдерди карабайсыңбы, фактического использования Баткенского района. Фактическое использование Баткенского района менен, например, по территории, принадлежащей Кыргызской республике деп жазыш керек эле бул жерде. А болсо жазып атат на землях фактического использования. То есть бул жерде бүгүнкү күндө колдонуп турат, бирок бул жер спорный дегендей мааниде жазылып калып атат. Понимаете? Значит, биз бул протокол менен
мындайча айтканда дагы бир буларга жол ачып берип атабыз да, ушул жерлерди дагы жол өткөн жердин атараптарын баарыны спорный деп айтканга документальный повод берип атабыз. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу күчүнө кирет? Эми бүгүнкү күндө бул баягы протокол деген күчүнө киреби же дагы бул деген ратификация дагы болуш керек да, бул окшоо нерселер. Бул деген бул предварительный жанагы маселе. Предварительный. Алдын ала сүйлөшүүлөр дейт. Алдын ала сүйлөшүүлөр. Мындан өзгөрсө болот экен. Любой время баш тартса болот. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө билбейм бул сөздөрүбүз последствиясы кандай болот. Бирок мен айтып атам, мен муну айтпай тура албаймын да. Муну айтыш керек. Мен как эксперт катары, как жаран катары, как патриот катары, мына өзүбүздүн бийликтин, собственно говоря, мындай доброжелательный, жакшы эле отношение кылып ушул бийлик иштесин, ушуга зыян келбесин деген эле максатта айтып атам да. Ушул кийин келип ушул зыяны тиет, заралы тиет ушул. Ошон бар да. Ошондуктан азыр биз ошондой чоң бомба болуп турат да. Анан дагы берде айтып атат, только после строительства данной дороги приступить к описанию линий границ на участке Варух дейт. Ага чейин 17-нчи эмеге чейин жанагы максаттан тартып берака эмеге чейин, Чаркога чейин биздин Аксай Тудаста эмелердин баардыгын эме кыла бергиле деп атат. Жанагы 27-нчи жылдардагы эмеси менен, анан 89-нчу жылдагы эмелер менен да. Ошондуктан берде чоң бомбалар турат да. Воздействие берде мындай да. Биринчиден биз жана мен айтып кеттим, жанагы жол өтөт го, жол өтөт. Өзүбүз куруп берип атабыз. Аны полностью эменин эмесиге беребиз. Анан ал жерге биз вообще киргенге укугубуз жок. Аны биздикилер киргизбейт вообще. Ошол эмегечи. Жанагы коридор. Коридор бул основной территориясы менен Варухту эме кылып турган жолда. Булар полностью Тажикстан контроль кылат. Вот. Анан ошол жерлерде жанагы мен эмесин айтпадым, по фактически используемый землями Баткенский район дегенде биз ошол жерлерде, ошол жолдун атарапта жерлерди, ошол жол турган жерди бардыгын спорный дегенге биз жол берип коюп атабыз. Ошол жол кимдики эле жер? Жол салабыз деген азыр жаңы жол салабыз. Азыр жегенде азыр бесспорный биздин территорияда. Бирок ошентип жазыш керек да, что жанагы эмени жолду салганда по территории принадлежащей Кыргызской республике деп жазыш керек берди. Они там по фактическому использованию деп. Ошондуктан мына жерде юридически мына бомба да берди. Юридически кийин биз ушуну колдонуп турдук. Андан тышкары биз ушул эме менен мындай да, биз ал жерде мисалы 24-27 жылдагы эмени колдоно турган болсок, биз алар бизден давай коридор берсеңиз, биз айтып атабыз, анда Мургапты бизге бергиле, жерге талды бизге бергиле деш керек да. Ошондуктан булар айтып атат, жок биз коридор силерден требовать эткен жокпуз, биз жөн эле силерден эмени жол эле транспортный коридор берип койгула деп атабыз. Силердин эле эмеңерден боюнча колдонуп турган жериңердин эмесинен деп туруп, ошондуктан бизди Мургапты кайтарып бер деген укуктан бизди ажыратып атат бу жерде. Понимаете? Ушул жол менен кийин биз ушул картаны колдонгондон кийин давай Мургапты да бизге кайтарып бергиле деп айта албай калабыз. Ошол жагы болуп атат. Андан тышкары жанагы ушул жол Баткен районунун жарымына, Лейлек районунун толугу, Сүлүктүү шаарынын толугу мындайча айтканда Баткен облусунун жарымы уже биз анклав болуп калабыз. Жаңы жол курулса. Жаңы жол курула турган болсо. Анан кийин ал жерди полностью ал жерге биз мисалы мына головной биздин бесспорный биздин жерибизде турган эмени биздики деп талашкандан кийин 270 метрде мен губернатор болуп турганда талашсыз жерлер бар. Ошол жерди войска киргизип талашып аткандан кийин буну биз берип койгондон кийин жөн эле тосуп алат. Тосуп алыш мүмкүн. Тосуп алгандан кийин анан кийин ал жагыны акырындап кыса баштайт. Кысканда анан кийин Лейлек эменин немелери өздөрү эле кача баштайт ал жерден. Ошондо напряженка болгондон кийин анан айтат, давайте эми 24-27 жылкы картага келейик дагы Мургапты ушул территорияга Баткен жарымыга алмаштыралды. Анан ошондон кийин өзүбүздүн жерди кайра өзүнүн жерге алмаштырганга туура келип калат. Понимаете? Ушундай чоң бомба бар да, бул деген чынын айтканда берде эме боло турган болсок, мынандай последствиясы мындай да, вот бул биринчиден мины замедленного действия. Бул жарылат. Экинчиден
именно территориалдык бүтүндүккө, суверенитетке, анан кийин узак мөөнөттөгү биздин коопсуздугубузга астынан мина салып атат. Анан тышкары бул эмени эгер эме болбой турган кийин барып туруп действительно чоң согушка айланып кетиши мүмкүн да ошондой. Эки жакта да ошондой.